Assalamu alaikum dostlar. Bugün idealdi үй бүлдер күнү. Андыктан азыр шаардагы биздин тургундардан сурамчылоо жүргүзүп келеді. Кандай үй бүлөнү идеалдуу үй бүлө деп десек болот. Жүргүздөр. Эже бүгүн идеалдуу үй бүлөлөр күнү экен да. Мен айткандай үлгүлүү үй бүлөлөр күнү экен. Өзүңүздү үлгүлүү үй бүлөлөрдү катары элестетесизби? Өзüm işteyim, ballarım, studentim var, kızım жұмышта. Азаматсыз. Сиз үчүн идеалдуу үй бүлө деген эмне? İdealдуу үй бүлө деген, мисалы, менин оюмча, ынтымактуу жашаган үй бүлө идеалдуу үй бүлө деп эсептейм. Үй бүлөдө аял киши менен эркек киши бири-бирин туура түшүнүш керек, бири-бирин колдоп туруш керек. Ошондо үй бүлө биримдикте ынтымактуу болот деп ойлойм. Эң туура эже. Жолдошуңузду жакшы көрөсүзбү? Качан акыркы жолу жакшы көрөм деп айттыңыз? Туулган күнүмдө айткам. Туулган күндө бүгүн ошол идеалдуу үй бүлөлөр күнү экен деп туруп куттуктап мен сени жакшы көрөм деп айта аласызбы камерага? Эгер айтсаңыз, мына татынакай торту, Барболдун тортун сизге берем. Чалып туруп айтыңызчы, эгер ал дагы сизди жакшы көрөм деп айтабы экен. Туурабы достор, бүгүн айтпаганда качан айтабыз аны? Убакыт өтүп атпайбы, өмүр өтүп баратпайбы? Номериңиз канча? Номер билесизби? Биз телефон. Алып калсын, байкеге чалабыз. Сүйлөшө бересиз сразу эле. Громко коюп койдум. Тилекке каршы тортко ээ болбой калдыңыз. Бирок мейли, сизге бир пряник берейинчи, Эгер жолдошуңуз менен байланышпасаңыз айтыңыз, жакшы көрөм десе, биз үчүн болот тортто сизге берет. Жакшы идеалдуу үй бүлөлөрдөн жүрө бергиле. Ыкмасы керек. Ыкмасы керек. Силерге ийгилик бар. Бала тарбиялаш керек, семьяны жакшы караш керек, адамгерчиликтүү болуш керек. Эң главный семья тышкары чыгыш керек. Жеңемди жакшы көрсөңүз керек, э? Конечно, да. Акыркы жолу качан жакшы көрдүм деп айтасыз, жакшы. Ушуналачы. Айтасыз. Мүмкүн болсо азыр телефон чалып жакшы көрөм деп айтасызбы? Сизге берейин, эгерде жеңем дагы сизди жакшы көрөм деп айтса. Олса дейм. Сиздин телефонуңузду Эмеге чыгып кетпейби? бир гудокто чалса керек. Алло. Мен сени жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм дейм. Громко деп турат. Урбай та. Мен сени жакшы көрөм дейм. Жеңем жакшы көрбөйтсө, күн чыкпайт. Мен жакшы көрөм. Күн чыкпайт. Саламатсыздарбы? Көрмөй та. Бүгүн үлгүлүү үй бүлөлөр күнү экен. Сиздерди куттуктайбыз. Үлгүлүү үй бүлөлөр деп сиздерди торт менен куттуктайбыз. Келиңиз, мына тортты алыңыз. Жеңем апарып куттуктайсыз, бүгүн буюрса. Социалдык эксперимент жүргүзүп аттык. Бүгүн үлгүлүү үй бүлөлөр күнү экен. Сиздер канчалык деңгээлде үлгүлүү үй бүлөсүздөр, ошону далилдеп кетсек. Сиздерди жакшы көрсөңүз керек. Качан акыркы жолу жакшы көрөм деп айттыңыз? Жакшы көрөм депсиз. Жакшы көрөм деп эми эркек айткан жакшы го, кишиге карагандачы. Айтпайсызбы? Мен сени жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм деп азырбы? Азыр. Да. Эгер жездемди жакшы көрөм десе, мына торту берейли сизге, мелек кылып алып келдиңиздер. Жок, айтабыз, конечно, бири-бирибизге, но редко, но метко дегендей. Хорошо, ладно, позвони, не проблема. Достор, азыр бул эжемин күйөөсүнө чалып атабыз. Азыр жакшы көрөм деп күйөөсү дагы айткан болсо, мына торту беребиз. Громко коелу, да? Громко. Так, камера жакыныраак болсо. Что-то не берет. Алло, Бахтияр. Биз Токтогул паркта айкөлдү көрсөтүп кайтып атабыз. Ошого что я хотела сказать? Я тебя люблю. Ну очень приятно. Ага, ладно, мы едем домой. Хорошо. Всё. Саламатсыз эже. Үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктап жүрө бериңиз. Мына торту биздин атыбыздан жездеме апарып берип, өзүңүздөр чогуу тамактанып коюңуздар. Чоң рахмат силердин компанияңыздарга тоже каалайм.
ишиңиздерге ийгилик, албан ийгиликтер каалайм. Ушул бүгүн жакшы майрам экен, ушул майрам менен сиздерди ham куттуктаймын. Желаю всего хорошего, чтобы наш Кыргызстан да процветал. И наши люди жили в мирном небо над головой дегенде. Ошо сиздерге да чоң рахмат за такой подарок, приятный, сладкий. Ошо ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу достор, бүгүн 18 июль бүгүнкү үйгүлөр күнү. Биз шаарыбыздагы бүгүнкү үйгүлөрдү куттуктап барабыз. Алардын сапарчында биздин 99 жашка чыккан согуш ардагери Касымбай Чоңотов бар. Бул сиздерге. Ким келди? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кандай денсаулыгыңыз? Кайеріңіз бар? Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Касымбай Чоңотовубуз биз барсак төшүктө ооруп жатат экен. Алла Тааладан атабыз үчүн шыпа тилейли. Атабыз менен бир аз отуруп маектешип, чейир жазып жана атабыздын ак батасын алып, андан соң өз жолубузду дагы уладык. Ассаламу алейкум. Үлгүлүү үйгүлөрү күнү экен. Ошо Барбол компаниясына таштыр куттап келгенбиз. Жагда үлгүлүү үйгүлөр деп мени да сизди көрсөт. Мен дом инвалидтермин да. Даңкомун, инвалидтерди любой жака ойнотомун, убактымды аябайчы. Анан жана инвалидтерге келгенде баняга барып түшүрүп келет. Ошондорду неме кылып ошондой коомдук иштерди алып барабыз да эмне ошого неме болсо керек. Мен мудага шүрүп, уям ичпей, чекпейт. Андай неме намаз жолунда жүргөн адамдар. Достор, мынакей чынында үлгүлүү үй бүлө деп айтсак болот экен. Анткени мүмкүнчүлүгү чектеген инсандарга ар кандай жардамдар берип турат экен. Азаматсыздар, ушул кызматыңыздарга жазбаңыздар. Буюрса акыретте дагы эсеге көрөсүздөр, бул дүйнөдө эсеге көрөсүздөр дегендей. Ал эми чимиктер Борбол компаниясынын. Барболдон келдик. Ооба. Жана айтыштыр эле. Ооба. Бүгүн үйүңүзгө чыкпайсыз. Неге? Сизге делек бар эле. Эми үйдө атайын силерге чай коюп отуруп эле да. Рахмат, башка гана буюрса. Үчүндө белектер мененби? Үлгүлүү үй бүлөлөр күнү экен. Рахмат. Медиадан сұрасақ сізде үлгілі үй бүлөлөр дешти. Ооба, рахмат. Үйдө. Кыздарыңыз сиздерге? Жок. Үйдө балдарым бар, чоң кайнем бар 90-да, кичине кайнем бар 70 жашта. Чоң кайнеңизден бата алып чыгасызбы? Бата алып чыгасыз да? Ооба. 5 балам бар. Үлгүлүү үй бүлөгөнүн эчтеме көрүп Соңун шерге ийгилик, ошол шер ийгилей берсин, ошогон кадрларга көбөйө берсин, жанарда жакшы ийгиликтер, жетишиктер, үй бүлөлөр менен, бала-чакалар менен, мына бизге окшогон жаш салаштар менен көп кадрларың менен тынч болгула, ошого ишканалардан көп жерден ачкыла. Силерге ден соолук, бүт коллективиңерге рахмат силерге ушул бизди сыйлап, көп балалуу экен, жакшы үй бүлө экен деп ушинтип келгендерге. Мына шириндиктерге рахмат, ушу тынч болгула, бар болгула, өзүңөр айтмакчы, бай болгула, тынч болгула. Кыргызстаныбыз да бай болсун, жанагы кырсыктардан Кудай сактап ошентип эле жакшылыктарда жакшы болуп жүрө берели. Дайым ушинтип шаарда атыңызды кыдырып, сүйүнтүп жүрө берели. Рахмат.